Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Bütkül alamlar jaratkan Allah subhanahu ve teala'ga çeksiz maqtovlar. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve selamlar jana salavatlar olsun. Bugün bizdin imamımız aytıp kaldı. Bul taqdir degen nerse, bul Allah subhanahu ve teala'nın sırlarından bir sırrı deydi de. En жақшы нерсе бұл Аллах Субхану ва Тағаланың тағдырына баш ию, көп эле кайгы капага бата бербе. Имамыбыз айтат, кайсы бир жылдары Египетте бир жигит өзү сүйгөн кызы менен аябай ушунчалык катуу сүйүшүп жүрөт экен. Ушунчалык бири-биринен ажырабай, ушунчалык берилип, канча убакыт, бир узак убакыт ушунчалык сүйлөшүп, ушу бири-бирибизsiz жашай албай тургандай ушунчалык катуу сүйүшүп жүрөт экен. Ошол учурда ошол египеттик жигит $200 иштөөчү экен да. Себеби $200 бул египеттиктер үчүн чоң эле акча экен. Анан бир күнү башка жерден бир $300 иш чыгып калат экен жана жигитке. Анан ошол жигит ошол $300 ишке иштейм деп ошол жумушуна бара жатып, жолдон өтөйүн дегенде жанагы бир машина келип, бир аял киши айдаган бир машина келип, жанагы египеттикти бутун тебелеп өтүп кетет экен. Ошол жерден жанагы жигиттин эси ооп, жыгылып, анан көзүн ачса, уже жандандыруу бөлүмүнө түшүп калыптыр да. Ошол жерден анан өзүнө келип, аябай ушундай кайгыга батып, анан ушундай бир ыйлап, өкүнүп ыйлап десе, анан врачтар келип, жанагы жигитке айтат экен: эми бул Аллах Субхану ва Тағаланың тагдыры. Аллах Субхану ва Тағаланың тагдырына тән бериш керек, баш ийишибиз керек. Себеби баардык иште жакшылык бар. Мындан дагы бир жакшылык болоттур. Көп эле сыгылып, кайгыга бата бербегин деп врачтар айла жок, сенин ушул эки бутуңу тең кесип салышка туура келди. Мындан башка айлабыз жок эле деп жанагы жигитке айтат да. Ошондо жанагы жигит болушунча кайгыга батып, бакырып, ыйлап, мындай болгон өзүнүн ичиндеги капалыгын чыгарууга аракет кылат. Эми айла жок эми. Эми иштей дагы албайт. Эми жакшы бир жумуш кылайын десе, жумуш да кыла албайт. Ден соолук дагы кетти, айла жок. Эмне кылышын билбей жатып калат. Анан жанагы сүйгөн кызы, канча көп убакыттан бери сүйлөшүп жүргөн сүйгөн кызына эсине келип, анан чалат баягы кызына. Ушундай, кандайсың, жакшысыңбы деп сүйлөшүп, анан ушундай больницада жатып калдым десе, жанагы сүйгөн кызы азыр мен барам деп келет. Келип жанагы жигитти көрсө, жигиттин эки бутунан кесилген, врачтар болду, эми ал баса албайт деп айтышат. Анан жанагы кыз ошол жерден кайтып кетет. Кеткенден кийин ошо боюнча дайыны жок болуп кетет. Анан жанагы жигит жатып, жанагы кызга чалса, өзүнүн канча жылдан бери сүйлөшүп жүргөн кызына чалса албайт, эч эле телефонду көтөрбөйт. Аны эч албагандан анан жанагы кыз ошол жигитке СМС жазып берет. Кат жазып берет, ал катта айтат: мени кечиресиң, сендей инвалид менен, сендей баса албаган майып жигит менен мен эч качан өзүмдүн өмүрүмдү өткөргүм келбейт деп, эми эч качан мени ойлобогун деп ошентип жазып жиберген болот. Ошондон анан жигит ошондо баардык бир жакшылыктарынын баардыгына айрылдым, ушундай бир абалга түшүп калдым деп андан бетер кайгыга батат да.
Ошондон кийин анан жана жигиттин бирге чоңойгон өзүнүн айылдаштарына армияга чакыруу кат келет. Бүт ошол өзү менен тең жигиттердин баардыгына келет. Ошентип өзү менен тең жанагы жигиттин досторунун баардыгы армияга кетишет. Жанагы жигит бара албай калат. Себеби бутунан кесилди да. Ошентип кеткенден кийин эле дагы бир жаман кабар келет. Көрсө ошол армияга кеткендердин арасында кокусунан ошол армияда служба кылып жүргөндө бир бомба жарылып кетип, жанагы армияга барган өзү менен тең жанагы жигиттин достору бүт каза болуп калышат да. Баягы бомба жарылып кеткендигине. Анан жигит ошол жерден дагы аябай кайгыга батат. Демек кайгыга батат. Анан ошентип эмне кылам деп турсандан кийин больницага жанагы машина менен уруп кеткен кыз келет да. Ал болсо келип анан кийин ал кыз келет да анан жанагы жигитке айтат: сизди мен уруп кеттим, сиздин жашооңузду мен талкаладым. Мен ушул уруп кетпегенде сиз азыр эки бутуңуз менен басып жүрчү элеңиз. Мен турмушка чыга элекмин. Мени аял кылып алыңыз деп жанагы машина менен уруп кеткен кыз ошондой деп айтат баягы жигит. Анан жанагы жигит айтат: мен сени кантип алам? Сени мен бага албайм. Мен иштей албайм. Мен уже жарым жан болуп калдым десе, жанагы кыз айтат, жанагы кыз өзү: мен атам чоң бир компаниянын башчысы. Сиз ошол жерге, сизге мен биз кеңешип, сизде ошол жерге бир жумуш таптык. Ошол жерде бухгалтерияда эч кандай басыштын деле кереги жок. Эсеп кысапты кыла турган эле жумуш. Ал жерде айлык $1200 төлөнөт дейт. Анан жанагы жигит ушундай бир сүйүнүп кетет ошол жерде. Мен $300, $200 мен шүгүр кылбай $300 жумушка бара жатып, мынантип эки бутуман айрылды эле. Мына Аллах субханала тааля мага $1200 жумушту насып кылып отурат. Ошентип мени эки бутум кыркылгандыгынан чанып кеткен кыздын ордуна мага ушундай бир жакшына мен өмүр бою карайм деген бир аялды насып кылып отурат деп Аллах субханала тааляга ушундай бир шүгүр кылат да. Себеби жанагы сүйгөн кызы аны карабайт эле. Ал эми жана машина менен сүзүп кеткен кыз ал өзү келет, өзү сунуш кылат. Өмүр бою мен сиздин бутуңузду кыркылышына себеп болдум. Өмүр бою сизди мен өзүм жардам берем, мен аял кылып алыңыз деп ошентип жанагы кыз макулдугун берет да. Эми бул жерде Аллах субханала тааlanын тагдыры, эгерде жанагы ошол кыз сүзүп кетпегенде жанагы бала армияга келгенде армияга барат эле. Ошол менен жанагы достору менен кошо бомба жарылганда ал өлүп кетет эле да, жанагы достору менен. Ошондой эле жанагы сүйгөн кызы дагы аны эч кандай бир кыйынчылык учурларда карабайт эле да. Эми Аллах субханала тааlanын тагдыры экен. Аллах субханала тааля ал жигитке ушундай бир дагы да жакшы нерселерди даярдап койгон экен. Мына бутунан айрылганы менен, ошол бутунан айрылгандыгы себебинен армияга барбай бир өлүмдөн калды. Ошол бутунун айрылгандыгы себебинен ушундай бир кадырына жетпей турган бир аялдан кутулду. Жана анын ордуна түбөлүк кадырына жетип, түбөлүк карай турган аялдуу болду. Жана ошондой эле бир өлүмдөн калып кетти да. Ошондуктан ар бир тагдырдын бир жамандык болобу, жакшылык болобу, ошондой бир хикмат бар да. Ошон үчүн эч качан мындай баардык нерсени жакшылыкка буйрушубуз керек. Жамандык келсе дагы ошону жакшылыкка буйрушубуз керек. Жакшылык келсе ага шүгүр кылып, аны дагы жакшылыкка буйрушубуз керек. Аллах субханала тааля Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аса ан такра шай'ан фа хуа хайрун лакум."
Sizler bir nerseni jamon görgөн nerselerde balkim jakşılık bardır. Asa an tuhibbu şey'an, balkim sizler jakşı görgön nersede bir jamanlık nerse vardır. Allah ya'lem ve entum la ta'lamun. Allah subhanahu wa taala bilet, sizler bilbeysizler. Oşondan bu taqdir, bu Allah subhanahu wa ta'lanın sırrı. Allah subhanahu wa ta'ala bizge jakşı bolgon nerseni gana beret. Eç kaçan Allah subhanahu wa ta'ala bizge jamandyk kalabayt. Oşondan bizge jamandyk kire turan bolsa, biz anın artında bir jakşılık bar dep bilişimiz керек da. Elhamdülillahi rabbil alamin.